Улуу ата мекендик согуш жылдары душмандын мизин кайтарууга кыргызстандыктардын да салымы чоң. Бул согушка өлкөдөн 360 миңден ашык адам аттанган. Мындан 76 жыл мурда кандуу согушта ата мекен үчүн элинин бейпил турмушу үчүн күрөшкөн жаш жоокерлердин өз өлкөсүндө жеңиш күнүн майрамдоо кыялында гана болсо, бүгүн ошол аруу тилектер орундалды. Дал ушул 9 май жеңиш майрамы Жетөгүз районунда жаркын келечек, жаркын күн алып келген ардагерлерге таазим этүү менен башталды. Анда район жетекчиси баштаган топ Григорий Конкиндин эстелигине гүл коюшту. Андан соң согушта курман болгондорго арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Аттанган тууган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлаба, кайткан жок кайра батышта. Эстелик болду эми алар, түбөлүк отто чанышкан. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Ак сакалын жайкалткан атасы уулун көргөн жок дегендей, бүгүн улуу жеңиш. Бул майрам көзгө жаш алып тосуп алчу майрам. Арине канчалаган ата бабаларыбыз келечек муундун жаркын бакубат жашоосу үчүн кан күйгөн жерде салгылашып, мына ушул күндү самашкандыр. Натыйжада ый ордуна кубаныч, тарых жана элдин тынчтыгы менен камсыздалды. Ал эми биздин башкы милдет улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына баш ийип таазим этүү. Бул майрам ар бир адамдын жүрөгүндө жылуулукту, бейпил турмушту, тынчтыкты жана бакубат жашоону орнотту. Улуу жеңиш майрамындагы тарых таберигинин сүртүмдөрү болгон асманга залп атылып, 1 мүнөттүк эскерүү орун алып, согушта курман болгондорго багышталып Куран түшүрүлдү. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alal mursalin. Başladık. Allah'ım jakkan жерlerin жайлуу kılgın. Toprakların torko kılgın. Dünyada bilip bilbey kılgan günölerin Allah'ım özün rayında keçirgin. Allah'ım tirülerin ömrün uzun kılıp, bizdin aldığımızda yüzleri jarık bolup, Allah'ım bizim aramızda gök yaşashın özün nasip kılgın. Jaratkan Allah'ım артында kalgan baldarına, üy bülösüne, el jurtuna, Kırgızstanımızga Allah'ım amançılık, tınççılık, tokçuluk, asmandan жерден келе turgan arganda bala kırsıklardan, jaman apat, jaman orulardan, көрүнгөн көрүнбөгөн düşmanlardan Allah'ım mamleketimizni saktap, mamleketimizdin egemendүүлүгүн түбөлүктүү kılgın. Ошондой эле Жетөгүз райондук маданият кызматкерлери кан күйгөн согуш мезгилиндеги окуяларды сахналаштырып көрсөтүштү. Адам болуп жаралганы башыңан нелер өтпөдү. Жан дүйнөңдү ыйгарып, жакшылыкты роолоп, бириңе бириң дос болду. Жамандыкты ыйгарып, кылыч кармап жан алып, бириңе бириң кас душман да болдуң. Эненин көз жашын агызып, жер бетине өрт коюп, бириңдин башыңа бириң
alamat açıp soğuş açtın. Andan ne taptın? Üzülgön ümitte göz yaş, güyüttür jetpegen oy maksat. Kağlığanın şul bele. Cerbetine adam bulup gelgen son atыңды biyik karma. Hayvandan ayırman bolgon son atыңды biyik karma. Enemenen atanın kargışına kalba. Antkeni sen adamsın. Tarih bilir, tarih aytar ötköndü. Jer bırkırap eldin kanın tökkөndü. Oşol soğuş neçen göz yaş ağızıp kırçın candı, kıyamattan ötkürdü. Mına uşlar şehit ketken bileviz, ölse dağı ümit kılıp gütöbüz. Altlarının ar bir tamgalarına tazim kılıp başımızdı iyebiz. Aksakalımdan kuyurgan caş, senin atındı bul düğüneden cuğuk getirsin. Yaşa oğlan at balam. Жаңеле баш кошуп алдыга койгон максаттарыбызды наалат согуш жокко чыгардыбы? Apa, hıylavatçı, mekenge joğuk ol salsa, menin uyda jatkanım tuğra emes. Joğunu jengip kayra kaytıp gelem. Sen жаштар үчүн түбөлүк үлгү бол. Karaldım. Gözün kana, menin ümitim özüm okşop taşkaylandı mı? Menemdi kança nezar kakşap jüret boldu eken. Günü köyde kalgan gürmöngdü jıttap, jıtın disken. Hakırkı жазган katındı, mektepke götörüp barıp günü okutan. Soğuş talasındagы ырлар жаңырды. Turmuşta atalardan içki, batıştan adamdan içki. Atalar törelene biz için, ağlarım tan kaldığında, ağlarım tan kaldığında hepsini. Atalar törelene biz için, ağlarım tan kaldığında hepsini. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами над глазом. День победы, день победы, день победы, это день победы. Воротом пропал. Ходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила, песню заводила, братик голос видела орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Песня девичья, и бойцу на нас пограничье, и бойцу на нас пограничье. Утром вспомнит девушку простую и услышит.
Жетөгүз районунан улуу ата мекендик согушка 4000ден ашык жоокер катышып, анын 2000ден ашыгы согуш талаасынан кайтпай калган. Учурда азыркы турмуштун ачык асманын тартуулаган райондо 5 согуштун ардагери жана 11 оруктун ардагери бар. Андан соң майрамдык иш-чаранын расмий бөлүгү орун алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мурдагы союзга кирген өлкөлөрдөгү жеңиштин желеги оңой эле желбиреп калбаганын белгилеп, кан майданда жеңиш жана тынчтык үчүн күрөшкөн аталардын эрдиги даңкталды. Жалпы Жетөгүз району боюнча биздин анализ статистика боюнча биздин ошол книга памяти деген бар, военкоматта сакталып турат. Ошол анализдер боюнча 4000ден ашык 5000ге жакын биздин ушул Жетөгүз районунан атуулдар аттанып ошол согушка кеткен. Анын ичинен жарымдан көбү 2000ден ашыгы келбей калган согуш талаасынан. Бүгүнкү күндө азыр районубуз боюнча 5 ветераныбыз бар, 5 ардагерибиз согуштун жана 11 бизден ошол орукта эмгектенген аталарыбыз, апаларыбыз бар. Кечөөтөн бери ошол кечөө бүгүн жалпы ошол чакан белектерибизде ошол ишкерлердин атынан, мекеме ишканаларынын атынан, өзүбүздүн Жетөгүз райондук администрациянын атынан жер-жерлерде ошол биздин ардагерлерибизге тартуулап, андан тышкары ошол айылдарыбызда ар бир айылда, ошонун ичинде бүгүн дагы ошол райондук борборубузда иш-чараны райондук деңгээлде өткөрүп атабыз. Тилекке каршы пандемияга байланыштуу ошол чакан форматты өткөрүп атабыз. Учур менен пайдаланып, жалпы Кыргыз элинде ошонун ичинде Жетөгүз районунун тургундарын ошол улуу ыйык майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жерибизде ар дайым тынччылык болсун, элибизде ынтымакташкер, жерибизде эмгек кайнап, ошол мамлекетибиздин өнүгүүсүнө алып келсин. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Бул күн Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдүн негизги майрамы. Андагы ар бир жарандын өз мекенине күйгөн чыныгы атуулдардын эң башкысы ардагерлердин жеңиш күнү. Мындан туура 76 жыл мурда улуу ата мекендик согуш жеңиш менен аяктап, эркиндик үчүн күрөшкөн жоокер баатырлар майтарылбас эрдиктери менен элге тынчтыкты белек кылган. Бүгүнкү улуу күнү мен районубуздун калайык калкын, районубуздун ардагерлер кеңешинин президиумунун атынан улуу жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктаймын. Биздин районубуздан улуу ата мекендик согушка мезгилинде 5000ге жакын аталарыбыз, агаларыбыз аттанышкан. Ошолордун 2000ге жакыны согуш талааларында түбөлүк калышты. 1000ге жетпеген айылга кайтып келишкен. Мына ошол ардагерлерибизден азыр 5өө аман-эсен биздин арабызда жашап өмүр кечирип жатышат. Андан сырткары ошол биздин районубузда ооруктун ардагерлери Музарда жылдан жылга азайып атат. Азыр районубузда 11 ооруктун ардагерлери аман-эсен жашап өмүр кечирип жатышат. Булардын эмгегин биз унутпайбыз. Булардын эмгеги биз үчүн дайыма өрнөк жана сабак. Андыктан ушул улуу жеңиш күнү, ушул майрам күнү баардыгыңарды ушу майрамыбыздар менен куттуктап, ар бириңиздерге бекем ден соолук, ийгилик, ушул кадырман карыя болуп, айылга, журтка, бала бакырага, небере чөбөрөгө накыл насаат сөздөрүн айткан кадырман аксакалдар болуп өмүр сүрүшүңөрдү каалайм. Майрамыңыздар кут болсун. Бүгүн ушу 9 май күнү Кыргыз элин согуштун ардагерлерин, оруктун ардагерлерин куттуктоо жана жергиликтүү ошо калкты майрам менен куттуктоо иш-чаралары болуп жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, райондун элин, конокторун, жалпы эле Кыргыз элинде согуштун ардагерлерин, оруктун ардагерлерин бүгүнкү улуу майрам менен куттуктап кетмекчимин. Ошо менен эле бирге элибизге, жерибизге тынччылык, токчулук, молчулук, ачык асман каалайм. Өлкөбүз тынчтыкта
өркүндөп өнүгө беришин каалайм. Жетөгүз районунун эли бул жолку майрамды мыкты уюшкандыкта белгилешти. Жеңишти кайгы жоготуу менен алып келген ардагерлер кан күйгөн согушту көрүп, анын ырайымсыздыгын жон териси менен сезе билгендиктен алар үчүн жеңиш майрам ыйык майрам. Элмира Эсеналиева, Нурдин Урманбетов, Жетөгүз районунан.